Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahih hadisтердин биринде келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Чындыгында өтө катуу силерге корккон нерсемдин бири бул ширк деген. Кичинекей ширк. Қалу, сахабалар айтышты: "Ома ширкул асгар я Расулаллах?" Кичинекей ширк деген кандай, о Аллахтын элчиси? Айтты: "Ар-рия." Бул рия деди. Якулуллаху азза ва джалла лахум яумал кияма. Хадис кудисте Аллах Таала айтат кыямат күнүндө: "Ида жузиян насу би амалихим." Адамдар кыямат күнүндө амалдарына жараша жазаларын алып аткан кезде Аллах Таалам айтат экен: "Идхабу илаллазина кунтум турауна фид дунья фанзуру хал таджидуна индахум." Баргыла, кимдерге көрүнүп жүргөн болсоң, бул дүйнөдө, тигил дүйнөдө деп бул дүйнөнү айтып атат. Ушул дүйнөдө кимдерге көрүнүп амал кылып жүргөн болсоңор, ошолорго баргыла. Карагыла, хал таджидуна индахум жаза. Алардан силер жаза ала аласыңарбы? Бул хадис Муснад Ахмадта келген, Байхакиде, Шейх Альбани Сохих деген. Тугандар, бул жерде рия боюнча сөз болуп атат. Рия деген эмне? Рия деген бир кылган амалда ошол кылган амалды Аллахтын ыраазылыгы үчүн эмес, ыхлас менен эмес, ошол нерсени бирөө көрсүн, бирөө уксун, ошонун артынан жакшы көрүнөйүн деген максат кылуу. Аллах сактасын. Бул рия, бул кичинекей ширкке кирет. Биз билебиз, ширк экиге бөлүнөт. Чоң ширк бар, анан кичинекей ширк бар. Чоң ширк адамды динден чыгарып салат. Ал эми кичинекей ширк динден чыгарбайт, бирок бул коркунучтуу нерсе тугандар. Динден чыгарбайт десе башкача түшүнбөйлү, бул коркунучтуу нерсе. Себеби кичинекей ширк чоң ширкке алып барат. Рия бул кичинекей ширктерге кирет. Бирок бул рия ошол кылган амалды сообун жоготуп салат. Мындайча айтканда, ал амалды кылбагандай болуп калат. Намаз окуду, орозо тутту, зекетин берди, кайрымдуулук кылат. Намаз окуса эмне дейт? Кой эми жашыбыз, курагыбыз келип калыптыр, неберелерибиз окуп атат, бала чакаларым окуп калды. Эл журт эмне дейт? Картайганда да намаз окубайт деп айтабы деп, ошондой ниет менен окуп алган болсо, ошол үчүн эле болот. Садака берсе кайрымдуу адам экен, берешен экен, кол ачык экен деген ой кетсе, ошол менен таанылайын, ошондой болуп адамдарга сүйкүмдүү, жагымдуу болоюн десе, анда ошону алат. Орозо тутса, баардык эле орозо тутуп алыптыр, менен сурап калса, оозум ачык деп кантип айтам? Кой болбойт. Орозо тутайын. Мына ушунун баарды тугандар, же бирөөгө көрүнүш үчүн, же адамдар угуш үчүн деп. Мына ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге коркуп атат тугандар. Бизге эмес, сахабаларына корккон. Элестетип көрөлү. Сахабалар үчүн кичине ширктен коркуп аткан болсо, биз кайда анда тугандар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эле эң жакшы коом сахабалар. Мына ошолорго коркпаса, биз анда кайда тугандар? Биз андан да катуу коркушубуз керек. Кылган амалыңызда рия болсо тугандар. Рия дегени айттык, көргөз үчүн, угуз үчүн ал нерседен сооп ала албайбыз. Ал амал куруп кетет, жок болуп кетет тугандар. Рия эки түрдүү болот. Чоң рия бар, анан кичинекей рия бар. Чоң рия бул Аллах сактасын тугандар, бул эки жүздүүлөрдүн риясы. Булдай абал менен адам динден чыгып кетет. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Ида кому илас солати кому кусала." Алар намазга турса жалкоолук менен турат. Юроунан наса, адамдарга көрүнүшөт. Вала ядкуруна Аллаха илля калила. Алар Аллах Тааламды аз гана эстешет. Бул чоң мунафыктар. Мындайча айтканда, эки жүздүү адамдар сыртынан исламды көргөзөт чагылдырып, бирок ички дүйнөсү башка нерсе. Башка бир максат. Ал эми кичинекей рия мына биз коркко турган нерсе тугандар. Эгер ушул кичинекей риядан адам тоо кылып, ушул нерседен арылбаса, бул мойнунда калып кетет ошондойдон. Ширк болуп саналып кетет, Аллах сактасын. Ушуну элестетип көрөлү тугандар. Ошол бир кылган амалда бирөөгө жагынайын,
сүйлөгөн адам болсо, бул жакшы сүйлөйт экен, бул жакшы намаз окуйт экен, бул кайрымдуу экен. Адам баласы табиятынан жакшы сөздү жактырат. Бирөөнүн макташын, бирөө жакшы сөз сүйлөшүн жактырат. Бирок коркуш керек. Ар бир кылган сооп амалыбызды Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Эмнеге? Себеби ошо кылган амалыңызда сообун Аллах таалам берет. Эгер сиз туура эмес амал кылган болсоңуз, тобо кылсаңыз Аллах таалам кечирет. Күнөө кылсаңыз Аллах таалам жазалайт. Адамдардын эч кандай бул жерде үлүшү болбош керек. Мына ушул нерседен сак болуш керек. Ушул нерсени ойлоно бел дайыма. Мен бир жакшы амал кылсам, адамдар ыраазы болуп калса, мага соопун кош береби алар? Адамдар капа болуп кала турган болсо, эмне сообум көбөйүп кетеби? Мени алар кыямат кайымдагы сурактан куткара алабы? Эч кандай алардын пайдасы да, зыяны да жок. Ошондон бардык мүдөбүз, оюбуз жакшы амал кылганда Аллах тааламды эстейли. Аллахтын ыраазылыгы үчүн чыныгы ыхлас менен кылайлы. Рия өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Эгерде ошол кылган амалыбызда рия аралашып кеткен болсо, ал амалыбызга сооп жазылбайт. Болот кээ бир учурда адам бир жакшы амалды кылат, анан рия келип калса, ушуну көрүнүп уктуруп алайын, же көрүнүп алайын, мен ушундай жакшы адам экенди ойлосун, же астагфирулла деп ошол турган жерин ошондой ой менен күрөшүп, кайра Аллахым сактай көр деп ошол менен күрөшүп, аны бура турган болсо, алхамдулилля саламатта калат адам. Колдон келишинче иншалла. Бирок ошол нерсе менен адамдарга жагынайын, жакшы көрүнөйүн, кээ бирлер мансап үчүн, бийлик үчүн, же кайсы бир максатка жетиш үчүн сооп амалдарды кылып, адамдарга көрүнүү максаты боло турган болсо, анда ошол нерсесин эле алат. Ал эми адам жакшы амалдарды жасап, ошонун артынан адамдар жакшы көрүп, аны эскерип баштаган болсо, бул адам андай нерсени каалабаса дагы, Аллах үчүн кылса да, бирок анда ал нерсеге адам жазаланбайт. Ал балки Аллахтан келген, эрте келген сүйүнүч адамга болгон. Анан бир баса белгилүү айтып койчу нерсе туугандар. Ушу рия, бул сооп жазылбайт экен, ошол амал куруп кетет экен, бул кичинекей ширккен деп, ошол нерсеге санаага, ойго батып туруп, кээ бир адамдар жакшы амал сооп иштерди таштап салышат. Эмнеге? Себеби мен муну кылган менен рия болот, адамдар көрүшүн деген ой келип калат, анан адамдар угуп калат деп, ошондой жакшы иштерди жасабай коет. Бул шайтандын ойноосу. Шайтандын азгырыгы, мындай иштерге барбаш керек. Себеби адамдардан коркуп бир ишти таштап салуу, бул дагы ширк алып баруучу болуп тургандар. Адамдардын назары үчүн кылуу, бул дагы ширк. Не кылыш керек? Биз адамдарга карабаш керек. Эмне деп сүйлөйт, эмне деп карайт, ыраазы болобу, наразы болобу? Эң негизгиси Алла таалам буйруду. Ошол нерсени аткарам. Аллах таалам ошол нерседен ыраазы болсо экен. Бир күнөөнү Алла таалам тыйды, ошону тыйлам, Алла таалам мени ошонун артынан жазалабаса экен дегендей ой болуш керек жүрөгүбүздө.